Өрүктүү айыл аймагы эмгекчил элдин жана табигый байлыктын мекени. Айыл тургундары узак жылдан бери жердин ырысын ырга салып жашап келет. Акыркы жылдары айылдагы мөмө жемиш өстүрүү жаңыча нукка түшүп, саманбап ыкмалар менен дыйканчылык гүлдөп баштады. 2024-жылы ушул эмгекчил багбандар айыл экономикасына 60 миллион сомдон ашык киреше алып келишти. Бүгүн прием болуп атат да клубникага. Эметсе алып бара берсек болот да. Автандил Байзаков чоң өрүктүү айылында төрөлүп, ошол эле айылдагы мектепти бүтүргөн. Буга чейин картошка же беде эгип жүргөнү болбосо, дыйканчылыкка көп көңүл бурган эмес. Бирок 3 жыл мурун кулпунай өстүрүп көрүүнү чечип, ушул учурдан тартып, бул ишке үй бүлөсү менен олуттуу киришкен. Мен өзүм ушу чоң өрүктүү айылынын тургуну болом. 1982-жылы туулгам. Клубника өзү эмгекти деситине көбүрөөк талап кылат. Талыкпай иштеп, менет кылсаң ба эл эмгегин жер жебейт дегенде болуп, мындан дагы сөзсүз түрдө результат болот экен да. Результат кылса болот экен. Ошол эң башын бир 13 сотыйдан баштаганбыз. Андан кийин көбөйтүп отуруп, ушу акырындап келатабыз да, Кудай буйрса. Дыйкандардын баарынан айтат элем, караганга жараша, ошо менетке жараша болот экен да, ушул өзүнүкү. Кээде бирдей тура бербейт, эми ылдый болуп калат, бирок баягы кыйынчылыксыз бир нерсе келбейт да чынындачы. Анан буга бир аз менет кылып, бир аз чыдаш керек. Эми башында билбестик болуп, мисалы, анда эми эң башкы сепкенде могу ушул агрономдор менен бир аз сопровождение болдук да биз чынындачы. Андан кийин акырындап отуруп өзүң уже биле баштайт экенсиң да, эмнени бериш керек, эмнени бербеш керек, кайсы убакта эмнени сурап атат. Мындайча айтканда ошо клубникалар менен сүйлөшүп калат экенсиң да, сөздүн ачыгы. Анан ошо менен акырындан менетке кире берсең болот экен да. Бүткүл жумушту үй бүлөсү менен өзү жасайт. Терим маалында гана кошумча адамдарды жалдайт. Эмгек акы биякта жумушчулардын иштегенине жараша, мисалы эртең менен эгер 7ден бир 5ке чейин болсо, негизи 1:30 иштегенине жараша да ошо сүйлөшкөнүбүз. Кээде 6-дан 12ге чейин иштеп калышат. Теримге жараша ошо сүйлөшүп договор менен кылып алып беребиз да эмгек акылар. Бир аз сөздүн ачыгы балык менен заниматься этчиликте өрүктүдө көбүбүз элечи. Анан кийин ал жагынан дагы чынында закон күчүнө келди, токтоду алардын бар, анан жерге өтүш керек болду да. Альбионду тиги дос балам экөөбүз ушу эң үстү жагынык болчу ал. Ошону бир Россиядан дос балдарга, ошо бишкектиктер Россиядан алып келип, фрига сорт болчу. Ошону сээп, анан ошондон кийин бизге кызыкчылык арта баштады. Ал 2023-жылы ошо баа дагы ошондой жакшы болгон. Ошол жылы эмгектер актап, анан ошо менен кызыгуу пайда болду да. Бул жерде талыкпай эмгек кылып кызыгыш керек экен да. Башында ошол келип жаңы фриго чөп аткан, негизи бул 3 жылга дешкен да, анан кээ бирөө иштеп көргөндөр эми кандай болуп калды, кээ бирөө 2 жыл берет экен деп. Бирок муну караса 3 жыл берет экен, 3 жыл алса болот экен мындан. Мен өзүм мына практика жүзүндө үстүн көрүп атам да. Өсүмүм, уражайлар деле эми башындагы келгенден калибрлар бир аз майдараак болот экен, бирок жакшы эле болот экен да. 3 жыл иштетсе болот экен. Мен дыйкандарга ошону айта кетет элем да. 2024-жылы Кулпунай отургузуп, быйыл 2-чи түшүмүн жыйнап жаткан каарманыбыз Карабаев Жалил ата. Анын айтымында Кулпунай жакшы киреше берет, бирок анын жумушу да ошончолук көп. Иштеген адам гана жыйынтык көрөт дейт ал. Элдин баары эле талаада жүрүшөт. Эмне кылып жүрөсүң десе, баары эле Кулпунайда, Малинада ошо жүрүшөт жакшы. Кээде өйдө ылдый болгондо бел ооруп кетет. Ар ким кандай баягы ден соолукка байланыштуу мындай кылып эле тизелеп алып эле кете бересиз. Бул биринчиден бутка сыз өткөзбөйт, экинчиден таштарда тиги булардан бутту оорутпайт да, мынтип эле жөргүлөп кете берсе болот. Мындай кылып тизелеп алып эле басып кете бересиз. Бул ыңгайлуу да. Мындай кылып кете бересиз. Бут оор, бел оор жок. Эгерде бул тизе менен эмете турган болсо, бу тажаса отургучу дагы бар, белге илип алып отуруп алма. Ошо менен деле иштей берсе болот, отуруп алып эле.
Ал проблема деле жок да мында. Бүт баарына дыйкандар өзлөрү ыңгайлаштырып алганбыз. Туулган эле ошо чоң өрттүлүк болом, жергиликтүү 1972-жылы туулган. Ошо Кулпунай боюнча иштеп аткан бир 2 жыл болуп калды. Биз башка жумуштарга караганда бул пайдалуураак дегенден А дегенде ишенип ишенбей ушинтип атканбыз. Анан өз көзүбүз менен көрдүк. Мынакей айылга ушул Кулпунай аябай чоң кирешет менен түшүрүп атат да, сөзүн ачык эле. Себеби дегенде мынакей башка бизнесин деле көрдүк, мал чарбачылыгы менен деле көрдүк. Эми алардан деле түшөт, бирок бул Кулпунайдай түшпөйт да, сөзүн ачык эле. Жашоо турмуш оңолуп калды. Элдики делечи мынакей үйлөрүнө заңыраган үйлөрдү салып атышат. Ысык суу, муздак суусун киргизип атат үйлөрүнө. Бала чаканы окутуп атышат, чокутуп атат дегендей. Эми көпчүлүгү мурда кетип атпады эле. Мына Россиялап кетип аткан, башка өлкөгө кетип аткан. Эми чындыгында мына башка өлкөдөгүлөр бияка келе баштады. Пакистандык бир бала иштеп атат, ошол келди. Мына өзү медицина институтта окуйт экен. 4-курстун студенти экен. Мына бияка келип, кадимгидей айлык алып иштеп атат. Мына жатаканасы бекер, тамак ашы бекер. Айына 25-30 миң сомдон алып атат, иштеп атат, ошого ыраазы болуп. Ушул Кулпунайга быйыл вообще химикат берилген Кулпунай эмес, могу тиилген гумус менен бир аз салынган, ошо менен келатат да, ошо менен багылып келаткан Кулпунайлар. Анан эми чындыгында жанагы курт кумурскалар бар экен, чачылып атат ал химикат менен. Алар ансыз өлбөйт экен. Аларга берилип атат. Удобрение, только эмеке, био. Акыркы убактарда айылда жашоо өзгөрүп, элдин турмушу оңоло баштады. Айрымдар тапкан акчасына балдарын жакшы окутууларга окутуп, автоунаа алып, үйлөрүн оңдоп, жаңы техника сатып алып жатышат. Жакында 60 жаш курагын белгилейин деп жаткан Кубатбек атабыз жаштардан кем калбай, ар күнү талаада жүрөт. Анын айтымында тала экинчи үй болуп калган. Торговляны бүткөм, дүкөнчү болчумун илгери. Сайыз тараганда жок калдык. Магазинде, строй магазин иштедим. Промышленныйда иштедим магазинде. Азыр эми мына дыйкан болдук. Дыйкан болуп калдык. Алчыларды көп атат. Биз баягы сүйлөшкөн боюнча бир жерге өткөзүп атабыз, бир точкага. Балам экөөбүз да, балам инициативасы менен ошо былтыр 30-габыз. Ошо быйыл эми карыз куруздан куртулабызбы деп турабыз, эми актайтып деп атабыз. бул айылда 700 түтүн үй бүлө жашайт. 3-4 жыл мурун Кулпунай өстүргөн дыйкандар саналуу эле болсо, бүгүн айылдын көпчүлүгү ушул иш менен алектенип калган. Айылдагы дыйкандардын бир гана корккону мөмө байлаган малдан мөндүр жаап кетпесе экен деген телек. Биз дыйкандардан чогултабыз, сразу машинага жүктөйбүз, аз машина коюлуп атат. Былтыркы боюнча биз 360 тонна жөнөттүк товар, 60 миллион оборотто акча тегереттик. Ошонун баары элге кирди да, ал элдин акчасы. Быйыл иштеп атканыбызга деле азыр бир жума болуп калды, ошондо эле бир 5-6 миллион менен отчетторум бар азыр. 5-6 миллионго уже соода болду да, элдердики. Анан биякта чоң киреше бар экенин элдер түшүндү окшойт, уже биз бүт айыл кирип кетти да ушул бизнескечи. Башка айылдардан мен каалайт элем, ушу Кыргызстан ар бир айыл ушундай оборот тегеретсе жакшы болмок да. Анткени деген бир айылда 60 миллион деген бул аябай эле чоң да. Өзүбүз 710 түтүн, эми тегерекчетте аз-аздан бар айылдар келет, аларды өткөрөт. Бирок в основном ушул айыл өткөзөт да. Бизде көп сепкендер деле жок, просто ар бир кородо бар да бизде. Мисалы, ар бир кородо үйлөрдү кыдырсаң 5-10 сотуктан. Алар ар бири өсүп алып келе бергенде көп объем чыгып кетет да. Ошол бизде азыр дагы жакында малинада ишке кирсе биякка вообще эле толуп калат коробуз. Ягадага. Анан биякта көр тартып койсоң болот, биз сразу эле жүктөйбүз. Таразага салып туруп, халалдык иштейт, сразу эле товарды жүктөйбүз. Ушундай эле кетет сразу. Былтыркыдан да көп болот, анткени биз былтыр биринчи потокто 100 тоннадай жөнөтсөк, 110 тонна жөнөттүм беле биринчи поток болду. 2 поток берет да клубника. Уже бир жуманын ичинде эле бир 35 тоннадай чыгып кетти да. Бүгүнкү менен 40 тонна. Бул эмне деген сөз? Бул 2-3 эсе көп чыгат деген сөз да. Эми кошуна айылдар айтат, силер атаандашасыңар, мындай бири-бириңер менен аябай атаандаш. Мен атаандаштуу жерде өсү бар деп билем. Анткени деген
башка айылдар чынында эми эч бир айылдын акысына кирбейм, просто башка айылдар уктап жатат да сөздүн ачына өрүктүдө мына күнүнө 3-4 миллион сом кирип атат. Мен отчет жүргүзөм да, кечинде канча товар алдым, компанияга отчет бергенде 3-4 миллион күнүнө отчет берем да. Эми каалайт элем ушу ар бир айылда ушундай оборот, ушундай ар бир айылдар эми жер баарына эле бөлүнгөн, ар бир жердин үлүшү бар да. Ошо үлүшүнөн 5-10 сотугун бир аз кесип, ушу ягадага өтсө бул жакшы тармак да. Баары акча наличка болуп атат, элдин баары азыр настроениясы жакшы го дейм. Келип эле акча алып кетип атат. Кичинекей балдар келип 4-5 жакка өткөзүп акча алып кетип атса, аларды көрүп сүйүнөсүң. Караган ата-энелер үйдө отурбай, алар келип товар өткөзүп атса, аларды көрүп сүйүнөм баягы. Жөн отурбайт да эч кимчи. Былтыр көлдүн клубникасы Россияга жетпей аябай кыйналган, көйгөйлөр болгон. Быйыл андай болбойт. Быйыл андай болбой эле. Кудайга шүгүр, былтыр рубльдин курсу да кичине эмерээк болуп, ылдыйраак болуп, соода аябай кыйналганбыз былтыр. Быйыл ошо былтыр ос тийген городдор, шаарлар быйыл дагы сурап, талап аябай быйыл жакшы да, спрос аябай көп болуп атат да. Быйыл жакшы, Кудай буйрса. Бул жерде эмгек, ынтымак жана заманбап технологиялар биригип, айылдын келечегин күндөн күнгө жакшы тарапка буруп жатат. Бул мисал Кыргызстандагы башка айылдар үчүн да дем жана үмүт болоруна ишенебиз.